Bismillah. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar. Bismillah dep biz bugün Жалал-Абадтагы чыгарылыштарыбызды улантып атабыз туғандар. Жалал-Абадтын Дөмөр айылында. Бул Дөмөр айылы туғандар автовокзалдын атарабындагы айылдардын бири. Бул жерде Атабек деген жигиттин достор аттарын тартабыз. Атабектин аттары. Бул жерде мурунку чыгарылыштарда бир 2 ай болуп калды окшойт. Бул жерге келип дагы тартып кеткем. Бүгүнкү чыгарылышта туғандар 2 ат чыгат экен. Баалары жөндүү баага коюлат экен. Анда эмесе бул Атабектин аттарын маалыматын алууну мен баштайын. Туғандар сиздер көрүңүздөр, аттарды жактырыңыздар. Жаккан болсо алдыдагы номерлерге чалып сүйлөшүңүздөр туғандар. Биз баштадык. Атабек, ассаламу алейкум. Ассалам. Ке Атабек, кандай, жакшыбы? Ден соолуктар. Жакшы, рахмат. Кудайга шүгүр. Аттар бүгүн чыгат экен, а? 2 ат чыгат. 2 ат чыгат экен. Мурун ушул жерден бир 2 ай болуп калды окшойт, а? Бир жалгыз атын тартып кеткен элем. Жанагындай Россиядан жылкыларды алып келем деп дагы сүйлөгөнсүң. Ат сатылдыбы ошол ат? Сатып бергенбиз, а? Сатып бергенсиң. Бул аттар боюнча бир маалымат бер. 1-нчи номердеги. Бул кандай ат? Бул ат өзүмдүн укаларымдын аты. Жан тештирип турмун. Өзүмдүн укаларым ишеничтүү аттар. Ишеничтүү аттар. Чабылып жүргөн аттар чыгат. Ооба. Булты жакшы чабылып. Улаа гарантия болгон. Результаттарды көргөзгөн ат. Бул аттын жашы кандай? 2 асы болду. 2 асы, 5 жаш. 5 жаш 2 асы болду. Бул ошондо таза кыргыз ат окшойт, а? Таза кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкысы. Мына достор көрүңүздөр. 2 асы, 5 жаш. Бою канча чыгат? 55-тин тегереги. 1.55-тин тегереги. Бул эми торпа кулак баягындай чоң жыйындарга жарайбы бул ат? Жарай турган ат. Ат арык. Өз кече алып келдим, кече түнү алып келдим. Кароосузда турган ат. Кароосуз турган ат. Ооба. Бул атты эми туяктарынын тазалыгына келсек, кандай эми? Кепилдиги бар, таптаза ака. Эч жеринде шишиги жокпу? Өзүм жагын укаларымдан алдым, ишеничтүү. Ишеничтүү аттардын бири экен да. Казыктары таптаза. Туягы өтө тиктүү экен, а bunun, а? Жакшы. Анча-мынча немеден тебеленбейт. Тебеленбейт. Караңыздар тугандар. Бир мындай бастырып нары бери кагып көрчү, ат кандай экен бир көрөлү. Баалар жөндө коюлабы? Жөндө коюлат, а? Бул жака, а? Мына достор, 1-нчи номердеги тору ат. Тору аттын маалыматын айтып атабыз. Сиздер сынап көрүңүздөр тугандар. Жакшы кыргыз жылкысын издегендер ушул аттын ээси Атабекке чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Тээп читебейби ат? Анда өнөр жок. Анда өнөрү жок. Бул өтө жош. Жештери жакшы. Жаман кор ага. Коро. Канча жем жеп атат азыр? 1,5 кило жем жеп турат ага. 1,5 килограмм жем. Ооба. Мынакка чыгып бир буроолорун көрсөтүп койчу. Мына аттын баскан басыктары. Достор, аттын буроосун азыр көрсөтөбүз. Жактырып көрүңүздөр. Бул 1-нчи номердеги жерге жакын теке булакты, Кудай кааласа тыда турган, анча-мынча чоң жыйындарга жарай турган ат экен. Жакшы, буроолор эң сонун экен, а? Бул жака. Атабек, бул аттын баасы канча? Бул аттын баасы жакын 210 миң сом ага. Жакын 210 миң сом. Ооба. Кеми болот бирок, а? Бир аз жүрүп берем. Бир аз түшүүгө жолдору бар. Ооба, бир аз жүрүп берем. Ат арык азыр. Арыгыраак экен да. Турган ат. Аттын улагы да жооп, бар жогу жайында, мүчөлөрү жайында. Чуркашына деле жакшы экен, а чуркаштары? Чуркаштары, тарбиясы өтө сонун ага. Жакшы. 210 миң сом кеми бар. 210 миң сом кичине жүрүп берем. Мына тугандар, 210 миң сом кеми бар, мен доллар менен жазып койдум. 1-нчи ат болду, а бул? 1-нчи ат. Кийинки сындуу атты чыгарчы бир көрөлү. Аттын кандай экенин бир көрөлүчү. Болду. Мына тугандар, кезектеги 2-нчи номердеги атты тартабыз тугандар. Бул чыгарылышта 2 ат чыгып атат, ушуну көрүп турасыздар. Эми бул белкиден салыштырмалуу кыйла чоңураак экен, чоңдугу. Мына тугандар, 5 кашка. Кашкасы бар, 4 бутунда агы бар. Бул аттын эми маалыматын айталы.
Atabek ekинчи аттың боюнча маалымат береми. Жашы кандай бунун? İkinci at 4 yaş aga. Жаңасы. Бул ат улак көргөнбү көргөн эмеспи? Бұл түрі үйретілген aga улаққа. Быштысында, Ова, быштысында салынып, а? үйретілген. Қачырып. Качырып анча-мынча топко киргизип. Ова. Бул каяктан келди эми? Барпын аты aga. Барпын аты. Өзімде өлкелердің аты. Бұл құрықта тұрады. Кубазыкта экен да. Қуғаста. Күчүнө кирген мал экен да анда. Бұл құда қаласа. Чауылат. Кудай кааласа кимге насип кылган болсо чабылат, а? Чауылат. Жанагы бул аттын эми породасы кандай болду? Өзіме қырғыз жылқы десек, өте аталарын біле танымаймын еді. Бирок чоң экен а бою. Чоң. Жолдары да кішіне сажал болып. Ушу Аралашмасы бар, данчак менен. данчак менен аралашмасы бар болушу мүмкүн деп атасың. Эми бирок толук айтыш кыйын деген, а? Мунун баласы, мунун уругу дегенден алсын. Ооба, ооба. Таныбайм, билбейм. Аттын күлүктүгү кандай? Ат кішіне тұрып қалған, күліктігіне Сö- 100% жооп берем aga. Сөз жок. Өтө күлік. Топқа барғанда да өтө катуу барат aga. Кууганда ат жетпейт. Качса жетет. Жеткирбейт. Мына достор. Туяктар тазабы? Жактар таптады aga. Туяктар таптаза. Жактар таптады. Такага жугош. Такага жоош aga, караңга деле жоош. Бою канча чыгат бою? 1.62, 1.63 чыгат куда каласа. 62-63. Мына туугандар 60тан бийик, а? Жеп ичкендери жакшы. Комбайн. Комбайн, аймайт. Бергениңиз жейт. Бир бастырып койчу. Ana. Баскан басын көрөлү туугандар. Дөмөр айылындагы Атабектин экинчи аты туугандар сизерге көрсөтүп атабыз. Кичине ха деп койчу бери. Кагып койчу. Дагы бир. Болду. Мына туугандар, экинчи ат ушул беш кашка. Жаңы асы 4 жаштагы аттын баасы канча болду экен Атабек айтсын эми. Атабек бунун баасы канча? Bunun baası aga 300 bin som aga жақын. 300 миң сом жакын, а? Ова. Ат сыны деле, улагы деле, ден соолугу баарына жооп берем aga. Алган адам өкүнбөй турган кылып баа койдуң, кыскасы өкүнбөй та алса. Эми сата турган максатта койтам aga. Сата турган максатта. Караңыздар туугандар. Аттын турушу ушул, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. 300 миң сом. Мен алдыга доллар менен дагы азыркы курсту эсептеп жазып койдум. Кимге жаккан болсо Жалал Абадтын Дөмөр айылына келип сурайсыздар. Ушундай бастыр чыганы. Ат жагында бир көрүп коелу. Чатка аяктары. Караңыздар туугандар. Бул экинчи ат достор. Беш кашка аттын сыны эң сонун экен. Тургандары, чуркандары ат жетпейт дейт анча-мынча. Поворотторун көрсөтүп койчу. Бул жагына. Болду. Мына достор, бүгүнкү чыгарылышты ушул. Я. Саттан бери тура сат. Азыр жемде турабы кандай? Ова, 2 кило жемде турат aga. 2 килограмм жем жейт. Мына туугандар, көрүшкөнгө чейин сиздер аман болуңуздар. Соодаңа береке болсун Атабек. Аттарың жакшы экен. Иштериңе ийгилик болсун. Мына достор, көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Сиздер менен Муз ТВ каналы болду.